Нур телеканалында ақырқы қабарлардың жиынтықталған топтомын қамтыған Нурньюс маалымат программасы. Студияда Айдана Марасолова, саламатсыз ба? Алғаш бүгінгі шығарылыштан қысқаша. Ош шаарынын тургунун коркутуп, акча талап кылган адам кармалды. Шектүү WhatsApp аркылуу коркутуп, 20 000 AQSh долларын талап кылган. Кызыл Жардагы оорукананын башкы дарыгери кызматтан алынды. Ал адам өлтүрүүгө айыпталган акыл эси жайында айыпкерге мыйзамсыз сунуш берген. Өлкөнүн бардык аймагындагы башка асабалар алмаштырылды. Президент Жапаров мамлекеттик туу күнү менен куттуктады. Кабыл алынган мамлекеттик желек тууралуу мыйзамды сыйлашыбыз абзел. Жаратман аялдар жамааты ишке кирет. Муну менен аялдардын чыгармачыл чөйрөдөгү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатталууда. Башкы прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин Жалал Абад облусунун Кызыл Жар шаарчасындагы республикалык психиатриялык оорукананын башкы дарыгери кызматтан алынды. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматы билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган оорукананын жетекчиси адам өлтүрүүгө айыпталган акыл эси жайында айыпкерге карата соттук психиатриялык экспертизаларды өткөрүү менен сот органдарына мыйзамсыз сунуш берген факт аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен башкы прокуратура Саламаттык сактоо министрлигине аталган оорукананын башкы дарыгерин кызматтан алуу сунушун берген. Жалал Абад облусунун Кызыл Жар шаарчасында республикалык психиатриялык оорукана жайгашкан. 1961 жылы негизделип, 8 бөлүмдөн турат. Анын номер 8 бөлүмүндө оор кылмыш кылгандардын психикалык абалы текшерилип, кароодон өткөрүү жана дарылоо үчүн жаткырылат. Ош шаарынын 36 жаштагы тургунун коркутуп, акча талап кылган адам кармалды. Ушул жылдын 1-мартында Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз түшкөн. Мында МШ аттуу адам WhatsApp аркылуу коркутуп, 20 000 доллар талап кылып жатканы жазылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктөө реестрине жазык кодексинин 208 беренеси менен катталып, иликтөө башталган. Шектүү 2-мартта саат 17:00 чамасында Ош шаарындагы кафелердин биринде аталган сумманын бир бөлүгүн алып жаткан учурда кармалган. Сурак учурунда анын мурдада адам өлтүрүү боюнча соттолгону аныкталган. Кармалган адам Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. Коргоо министрлиги Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн чет өлкөлөрдөгү кандайдыр бир аскердик операцияларга катышуусу боюнча маалыматтарды толугу менен жокко чыгарат. Маалыматка ылайык, республиканын бардык аскердик бөлүктөрү өлкө аймагында. Мамлекеттик чек арадан тышкаркы жерлерде аларды тартуу боюнча пландар жок. Министрлик жарандарды расмий булактардан алынган маалыматка гана ишенүүгө чакырган. Мындан мурда айрым маалымат каражаттары казакстандык эксперт Альнур Мусаевке шилтеме кылып, Кыргызстан менен Тажикстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөрүн жашыруун билдирди деп жазып чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 2-мартта Кыргызстан Орусия менен Украинаны натыйжалуу диалог үчүн жаңы форматтарды издөөгө чакыра турганын билдирген. Бүгүн жогорку кеңеш түштөн кийинки саат 2-де Украинадагы кырдаалга байланыштуу өкмөттүн маалыматын угары кабарланган. Белгиленген убакытка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана анын орун басарлары келишти. Бирок жыйын жабык эшик артында өттү. Сабиров койгон маселени добуш кылып коесузчу, жабык түрдө карасак туура болот. Сезимдүү маселе, ана курч маселе да. Рахмат. Эки депутаттан сунуш келип түштү. Аталган маселени жабык эшик астында кароону. Жабык эшик артында өткөн жыйында депутаттар экономикалык кризиске байланыштуу өкмөттүн баяндамасын угушуптур. Каржы базарындагы олку-солкудан улам азык-түлүккө болгон баа өсүп кетүү коркунучу бар. Ошол себептен айыл чарба продукцияларын өндүрүүнү өкмөт колго алып жатат. Ал үчүн дыйкандарга жеңилдетилген шартта жардамдар көрсөтүлөрү кабарланды дейт. Иштерди аткарып атабыз деп айтышты. Алдын ала иш-чараларды көрүп атабыз деп. Башка толук элек азыр. Мисалы кандай чараларга барышып атыптыр, мисалы доллардын немесин кармап калыш үчүн, мисалы ошол мигранттар маселеси болуп атат, мисалы рубль дагы куну түшүп кетпедиби? Аларга кандай иштер болуп атыптыр, мисалы? Жалпысынан алганда азыр эми ошол эң башкысы азык-түлүк
коопсуздугун сактоо үчүн иштер жүрүп жатыптыр. Алардын дыйкандарга болгон жардамдары, айыл чарба министрлигинен биргеликте кредиттер берүү жөнүндө, ошолордун татаал эмес, жөнөкөйлөтүп берүү жөнүндө, ошолор жөнүндө маалыматтар болду да азыр. Учурда айрым массалык маалымат каражаттары Кыргызстан менен Тажикстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөөрүн жашыруун билдирди деп жазып жатышат. Бирок бул маалыматтын чындыкка жатпай турганын айтып, Коргоо министри жокко чыгарды. Жааматтык коопсуздук келишимине мүчө болгон мамлекеттер согушка аралашпайт дейт депутат Дастан Бекешев. Анан санкциялар жөнүндө маселе жок. Кыргызстанга эч бир өлкө санкция киргизүү тууралуу маселе көтөрүлбөптүрбү? Айтышкан жокпу? Жок, азырынча айтышкан жок. Ошол боюнча санкцияны эч ким айткан жок, ачык. Бирок биз дагы массалык маалымат каражаттардан окуп атпайбызбы? ЕС аркылуу киргизебиз деп, ЕСке киргизебиз деп кээ бир ушундай айтып атышат да, сунуштарды берип атышат. Бирок азырынча андай жок. Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун баягы функциялары кандай болуп мындай учурда? Жок, бул жерде эч биз жоокерлерди биз жибербейбиз бияктан. Андай сөз болгон эмес бияктан. Украинадагы согуштун таасири Кыргызстанга да тийүүдө. АКШ долларынын курсу кескин өсүп, рубль түшүп кетти. Бул өз кезегинде экономикага сокку урушу мүмкүн. Анткени сырттан импорттолуп келе турган товарлардын баары доллар менен жүргүзүлөт. Мунун кесепети кымбатчылыкка алып келет. Ошол себептен өкмөт экономикалык кризиске каршы чараларды көрүп, соода жүгүртүүнү сом менен жүргүзүүгө аракет кылып жатышат. Ал эле эмес, Кытай менен болгон кызматташтыкты күчөтүү алдында турат дейт. Бул боюнча өзгөчө бир чаралар көрүлөт. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө мына көп мындай соода саттык мамилелер доллар менен болуп калганда, ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө биз Россия менен башка мамлекеттер менен мына рубль менен же болбосо Кытай менен юан менен ушундай бир чараларда бүгүнкү күндө өкмөт мындай иштеп чыгып атат. Бүгүнкү күндө расписанияны өзгөртүш керек. Мурда кечинде жабып койгон болсо границаларда, азыр ачышыбыз керек. Максималдуу түрдө Кытайдан жанагы товар ТМП деп коебуз, товары народного потребления, аларды алып келишибиз керек. Эмнеге дегенде ошолорду эгерде биз мындай көбүрөөк алып келип жанагы соода саттыкты Кытай менен негизинен мындай баштасак, ошол эле мезгилде башка мамлекеттер менен дагы кошуна мамлекеттер менен соода саттыкты мындай жолго салсак, Кудай буйруса, биз мунугу бүгүнкү экономикалык кризистен мындай жеңилдик менен чыгып кетебиз деген ойду айтып кетмекчимин. Өзгөчө мындай шартта Кытай менен кызматташтык күч алат деген сөз экен да. Кудай буйруса, биздин башка вариантыбыз жок. Айтсак, буга чейин экономикалык каатчылык боюнча президент Садыр Жапаров дагы билдирүү калтырган. Ал алдыда оор учурлар болорун айтып, өлкөдө ун жана дан азыктарына баа кымбаттап, улуттук валюта катуу басымга кабылышы мүмкүн экенин эскертти. Президент мындай шартта өкмөт бардык аракетти көрүп жатканын белгилеп, кыргызстандыктарга алтын сатып алууга чакырган болчу. Жолдар Бузумов, Улук Айсбеков, Нурньюз, Бишкек. Ош шаарындагы коомдук транспорт каттаган жолдордун абалы коопсуз шаардын шартына туура келбейт. Буга байланыштуу калаадагы жол белгилерин жаңылоо жана шарттарды түзүү мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу өтүнүчү менен Ош шаардык мэриясында жыйын өттү. Анда жол тыгындарын жана кырсыктардын алдын алуу боюнча да талкуу болду. Бул жаатта Ош шаарындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бир нече мекеме ишкананын жетекчилери катышты. Ошондой эле аталган кызмат өкүлдөрү жол эрежелерин сактоого өлкөнүн ар бир атуулуу көмөк көрсөтүү керек экенин эскертишет. Белгилүү болгондой, коопсуз шаар долбоору 2021 жылы октябрь айында ишке кирмек. Ал үчүн 21 миллион АКШ доллар каражат бөлүнгөнү айтылган болчу. Анткени менен ушул мезгилге чейин долбоор иш жүзүнө аша элек. Азырынча даярдоо иштери гана жүрүп жатканын айтып келишет. Бардык мамлекеттик органдар, керек болсо коомдук уюмдар, керек болсо ар бир жаран жооптуу да. Биз ушуну белгилеп кеткибиз келет. Албетте Ош шаарында жетишкендиктер бар да, жетишсиздиктер дагы бар. Ошол жол шарттары, башка маселелер, көп маселелер бар. Бул маселелер негизи чечилүүчү маселелер. Көбүрөөк алдын алуу иш-чара, пропаганда, эл жарандардын арасында ошол маданиятты жакшыртуу, айдоочулук маданиятты жакшыртуу, жоопкерчиликти бекемдөө, ушул нерселерге биз ушул жылы көбүрөөк басым жасайбыз.
Бүгін Жогорку кеңештин жалпы жыйынында камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин өзгөртүүгө багытталган мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Жыйынга социалдык фонддун жетекчиси Бактияр Алиев, анын орун басары Гүлнура Жуматаева катышып, мыйзам долбооруна байланыштуу депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин өзгөртүүгө багытталган мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Аталган мыйзам долбоору боюнча социалдык фонддун жетекчиси Бактияр Алиев баяндама жасап, анда өзгөртүү киргизилип жаткан мыйзам долбоору менен чакан жана орто бизнестин чарбалык субъекттери, жеке ишкерлер үчүн мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча тарифтик саясатка өзгөртүү сунушталган. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган уюмдарды, мамлекеттик ишканаларды кошпогондо түшкөн каражаттарынын көлөмү 30 миллион сомдон ашпаган чакан жана орто ишкердик субъектлерди үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн регрессивдүү шкаласын белгилөө аркылуу тариф ченемдерин 2022 жылдан баштап 2024 жылга чейин 3 жылдык мөөнөткө азайтуу. Жалданган кызматкерлердин саны кеминде 5 адам болсо, ай сайын 27,25%дан 22%га чейин. Жалданган кызматкерлердин саны 15 адам болсо, 27,25%дан 14%га чейин. Жумуш берүүчүдөн 17,25%дан 4%га чейин төмөндөтүү каралууда. Алиевтин баяндамасынан кийин депутат Динара Ашымова аталган мыйзам долбоору комитетте каралганда белгиленген мөөнөт 5 жылда өзгөртүү сунушталганын айтып, мыйзамды кайра кароого чакырды. Экинчи окууга 5 жылга деп оңдоп келүүңөрдү өтүнөмүн, потому что 3 жылда эч кандай жакшы натыйжалар ошол биздин ишкерлерге бербейт. Силердин тарифтериңердин азайтуусу 5 жылга сөзсүз түрдө оңдош керек. Ошондой эле эл өкүлдөрү өзгөртүү киргизүү сунушталып жаткан мыйзам долбоору кайсы бизнеске пайда алып келерине кызыгышты. Депутат Нуржигит Кадырбеков мыйзамдын 13-чү беренесинде камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмү орточо 1 айлык көлөмү менен буга чейин 40% болсо, азыр 60%га көтөрүлгөнүнө токтолду. 13-чү статьяда 13-чү берени карасаңыздар, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмү орточо 1 айлык эмгек акы көлөмүнүн мурда 40% экен, азыр 60%га кайра көтөрүп коюпсуздар. Бир жагын кесип, бир жагын улап койгон жоксуздарбы? Бул жерде жоготуулар болуп калса, ошол жагын карадык. Жоготуулар боло турган болсо, ошол жагын толтуруп. Депутат жетекчинин мындай жообуна ынанбай, анын орун басарынын пикирин билүүгө кызыкты. Биз баягы жоготуулар сынаганда чакан жана орто бизнес дароо эле чыга калбайт. Biz birinci, экинчи жылы жоготуулар болот. 400 миллионго чукул жоготуулар болот да. Ошонун кичине баягы көлөмүн азайтуу үчүн биз ошону 40 эмес 60%га көтөрүп атабыз. Ошондо 11 миң болот. Биз ойлойбуз, бул 11 миң дагы баягы орто эмгек акыдан бир топ эле аз, ошондуктан баягы көтөрүмдүү болот. Муну менен катар жумушчулардын реалдуу санын аныктоо үчүн өкмөттүн методикасын иштеп чыгууну сунуштады. Ал эми депутат Эмил Токтошев мыйзамды колдоорун айтып, ошол эле учурда ачык айкындуулук үчүн коомчулукка которулган каражаттарды расмий сайт аркылуу маалымдап турууга чакырды. Буга ишкерлердин төлөгөн каражаттары пенсияга чыгаарда эске алынбаарын мисал келтирип, мыйзамда көрсөтүлгөн беренелер өз функциясын аткарбаарын белгиледи. Ишкерлер төлөйт бардын, бирок истерге ишенбейт алар. Алар пенсияга чыгаарда бай төлөмдөр эске алынбайт, жок болуп кетет. Силерде сайт жок. Мисалы мыйзамда жазылган, эгерде накопительный фондко билесиздер да, топтолгон акча эгерде пенсия курагына жетпей, ошол каза болуп калса, ал акча анын туугандарына берилет деген мыйзам бар. Бирок ушул убакка чейин бирөөн көргөн жокпуз алганын. Силерде бүдөмүк да. Эл өкүлү Акбөкөн Таштанбеков Ысык Ата районундагы 1000 деген дыйкандардын 1994 жылдан 2004 жылга чейин жер үчүн соцфондко төлөгөн 8 миллион сому дайынсыз болуп жатканын айтып, мунун айынан бүгүнкү күндө жергиликтүү тургундар пенсияга чыга албай жатышканын билдирди. Ысык Ата райондукун айтып коеюн. 94-төн баштап примерно 2004-кө чейин соцфонд төлөнүп аткан акчалардын дайыны жок болуп кеткенде, ушулар менен кандай чара көргөнсүңөр? Бүгүн пенсияга чыгып аткандар ошону таппай жатат, соцфонддордо жок болуп атат. 94, почти 2004кө чейин жанагы жерден төлөнгөн соцфонддор жок болуп атат. Начисление кылбай жатасыңар.
Бул миңдеген дыйкандар. Социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева жарандар пенсияга чыгарда 20 жылдын акчасын бир төлөп чыгышаарын айтып, буга жер налогун төлөгөндө анын ичинде камсыздандыруу төгүмдөрү бар деп билишкени себеп дейт. Ал эми базага 1996 жылдан баштап төлөгөндөрдүкү киргизилген. Мындан сырткары жыйындын жүрүшүндө айрым эл өкүлдөрү социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевдин иштеп жатканына ынан барын ачык билдиришти. Депутаттардын талкуусунан соң аталган мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Кыргызстанда мамлекеттик туунун кабыл алынганынын 30 жылдыгы белгиленүүдө. Туунун 30 жылдыгына арналган иш-чара президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Бишкектин Борбордук Ала Тоо аянтында өттү. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин парады өттү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйм деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгермен деди президент Садыр Жапаров. Эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туу 1992 жылы 3 мартта Жогорку кеңештин токтому менен бекитилип, кабыл алынган. Желегибиздин кызыл түстө болушу окумуштуулар, санжырачылар, тарыхчылар, изденүүчүлөр арасында бир топ пикирлерди жаратып келет. Ошентсе да алоолонгон түстөгү кыргыздын кызыл туусу тууралуу байыркы Орхон Энесай жазууларында дагы эскерилип кеткени салмактуу аргумент боло алат го деген ойдомун. Кандай болгон күндө дагы мындан 30 жыл мурун эл өкүлдөрү талашып тартышып тактык жараткан талкуудан соң кабыл алынган мамлекеттик желек тууралуу мыйзамды сыйлашыбыз абзел жана мыйзам үстөмдүгү өкүм сүргөн мамлекет катары бул мыйзамдын аткарылышын камсыз кылуубуз кажет. Ал эми туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаземдебей билебиз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алынганына быйыл 30 жылдын жүзү болду. Майрамды утурлай Ош шаарынын Борбордук аянтында жайгашкан желек жаңыланды. Шаар тургундарын кала мэри Алмаз Мамбетов жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалидинов куттуктады. Бирок ошол эле учурда шаар тургундарынын айрымдары быйыл туунун кабыл алынганына канча жыл болгонунан кабары жок. Теманы кененирээк Рыспай Мажитов улантат. Тастаган негизги атрибуттардын бири бул желек. Быйыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алынганына 30 жыл толду. Бирок шаар тургундарынын айрымдарынын асабанын кабыл алынган күнүнөн кабары жоктору да бар. Эже бүгүн кандай күн экенинен кабарыңыз барбы? Ооба, бүгүн Кыргыз Республикасынын туу майрамы да. Ошол туу канчанчы жыл кабыл алынган? 2016 жылы 29 сентябрь беле, 26 сентябрь беле ошондо кабыл алса керек. Чында беле. Анда бул күнү 26 сентябрда майрамдалыш керек да анда. Жок, бүгүн канчасы? 3 март күнү кабыл алган да. Канчанчы жыл? 2016 болуш керек. Мамлекеттик туу 1992 жыл эмеспи? Ошол туу канчанчы жылы кабыл алынган билесизби? Жок. Билесизби? Жок. Мамлекеттик туу 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Алгач рет Жогорку кеңеште кызыл түс же көк түстө кылабыз дегенде, түштүк тарапта көк түс бул аза күтүүнүн белгиси болгон үчүн алар кызыл түстү тандалышкан. 1993 жылы болсо керек. Деп ойлойсуз? Деп ойлойм. Же бүгүн кандай күн экенин кабарыңыз барбы? Бүгүн 2 март Жок. Кабарыңыз жокпу? Жок. Бүгүн 3 март мамлекеттик туунун кабыл алынган күнү экен. 93 жыл кабыл алынган. 24 март беле же 3 март бүгүн, 93 жылы. Кыргыз Республикасынын туусу кабыл алынган экен. Жакшы. Канчанчы жыл кабыл алынган экен?
Тоо 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. 1992 жылдын 3 мартында мамлекеттик негизги туу кабыл алынып, быйыл 30 жылдыгы белгиленип жаткан чагы Ош шаарынын борбордук аянтында бүгүн туу жаңыланып, жаңы туу көккө желбиреди. Бүгүнкү иш-чарага шаардагы аскер бөлүктөрүнөн жоокерлер оркестрдин коштоосунда салтанаттуу жүрүштөн өтүштү. 40ка тизилген мекен сакчылары 2 борбордук кааладагы башкы желекти жаңылап, оркестрдин музыкасы патриоттук сезимди ойготуп, келген коноктордун көңүлүн кайдыгер калтырган жок. Желектин бир түстүү кызылдыгы эркиндикти жана тайманбастыктын символу. Ал эми жаркыраган алтын түстөгү күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырып турат. Кызыл түстөгү түндүктүн элеси болсо, бооз үйдүн ар бир үйлө бекем болсун деген маанини камтыган. Бирде чачырган 40 нур кыргыз элинин 40 уруудан тураарын түшүндүрөт. 30 жыл өтүп, эгемендүү өлкөбүздүн максаттары аныкталып, келечекке карай чоң үмүттөр менен кадамдадык. Ыйык туубуздун күчтүү мамлекеттин пайдубалын куруу ар бирибиздин ыйык катуулдук милдетибиз экенин унутпашыбыз керек. Биздин туубуз элибиздин майрамдарында, салтанаттарында, улуттук аземдеринде көтөрүлсүн. Жалпыңыздарды Кыргыз Республикасынын мамлекетинин туу күнү менен, ошондой эле туунун кабыл алгандыгынын 30 жылдык маракеси менен Ош областынын элинин атынан куттуктаймын. Бул туунун кабыл алууда ошол учурдагы депутаттардын эмгеги чоң. Легендарлуу парламенттин депутаты Балтагул Нурумбетов алгач көк түстөгү желек сунушталып, жогорку кеңеш кызуу талкуудан кийин кызыл тууга токтолгон дейт. Кызыл тууну тапшырылган комиссия көгүш түрүндө алып келгени менин эсимде. Ошол кезде биздин ушу өзүңөрдө бардыр Айкөкүл Мырзакеримова деген эжекеңер, Бахапова Санавархан деген эжекеңер чыгып алып, бизде түштүк элинде көктү дайым жамандыкка кийчеле деген сөздү айтып, Төрөгөн Касымбеков деген жазуучубуз чыгып алып туруп, Манаста кызыл туу, Манас атабыздын туусу кызыл болгон деп айтып, жүрүп көп талаштардан кийин кызыл түскө келгени менин эсимде бар. Бул күн мамлекеттик желектин кабыл алынган күнү катары белгиленип, жогорку мамлекеттик мекемелердеги туулар алмаштырылган менен, айрым жеке менчик ишканалар менен кээ бир мамлекеттик мекемелердин желеги алмаштырылбай, дале болсо эскилиги жеткенине карабай илинип турганын көрүүгө болот. Эгемендүүлүгүбүздүн эң башкы символу болгон кызыл туубузга жакшы мамиле жасап, көздүн карегиндей сактоо өзүбүздөн. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылдын 3 мартында кабыл алынган. Президенттин 2009 жылдын 10 июнундагы жарлыгы менен бул күн мамлекеттик майрамдардын катарына кошулган. Туунун авторлору Бекбосун Жайчыбеков, Саури Иптаров, Эдил Айдарбеков, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Рыспай Мажитов, Актылек Акылбек уулу, Нурньюз, Ош шаары. Ош шаарында 3 мартта Агроэкспо 2022 деп аталган айыл чарба жарманкеси ачылды. Уюштуруучулардын айтымында дыйкандар айыл чарба каражаттарын саткан ишкерлер менен жолугуп, үрөндөрдү, техникаларды, жер семирткичтерди, көчөттөрдү базар баасынан арзан сатып алууга шарт түзүлгөн. Жарманке Ош улуттук драма театрынын алдында өтүп жатат. Иш-чаранын алкагында конференциялар уюштурулуп, айыл жана мал чарба багытындагы адистер менен пикир алмашууларда болот. Жарманкеге 50-гө жакын ишкер, фермер, дыйкандар катышууда. 17 жылдан бери өтүп келген бул айыл чарба багытындагы иш-чара быйыл ТЭС Борбору коомдук фонду тарабынан өткөрүлүүдө. Бул иш-чара эртеңде уланмакчы. Бул жылкы жарманкеде жылдагыдан айырмаланып, лотерея ойнотулуп, мында фермерлер жана башка катышуучулар жарманкеде көрсөтүлгөн товарларды утуп алса болот. Өткөзүүнүн максаты дыйкандарды жазгы иштерге даярдоо, жазгы талаа иштерине даярдоо жана дары-дармек, үрөн, жер семирткичтер менен камсыз кылуу. Жашыл экономика болгон үчүн бизде азыр залда конференция өтөт. Ал жерде бир канча тема камтылган презентациялар болот. Жашыл экономикага байланыштуу, экологияга тийгизген таасирибиз жана канткенде биз жакшыраак өндүрүүгө жол беребиз.
Кезек эл аралык кабарларда. Бүгүнкү күндө Украин-Орус согушунун натыйжасында 1 миллиондон ашык украин жараны өз өлкөсүн таштап чыгып кеткен. Украин качкындарынын көпчүлүгү коңшу өлкө Польшада экендигин Бириккен Улуттар уюму билдирет. Ал эми Орусияда тыюу салынганына карабай согушка каршы демонстрациялар уланууда. Алар Украинадагы согуштук аракеттерди токтотууну талап кылып, алгачкы күндөн бери тынч митингдерди өткөзүшүүдө. Украинадагы согуш башталгандан бери 498 орусиялык аскер каза болгон. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Орусия тарап жоготуулардын саны боюнча алгачкы жолу расмий маалымат берди. Орусиянын аскердик операциясында Украина тараптан 2870 адам каза болду. Орусия 498 аскерин жоготту деп айтылат баяндамада. Ал эми Украина тарап Орусия Украин жергесинде бастырып киргенден бери 5840 орус аскери каза болгонун жана 200 аскер туткунга түшкөнүн билдирген. Украина-Орус согушунун фонунда Украинадан келген качкандардын саны миллиондон ашты. Бул тууралуу бүгүн 3 мартта Бириккен Улуттар уюмунун качкандар боюнча жогорку комиссарлыгынын башкармалыгы билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун качкандар боюнча жогорку комиссарлыгынын маалыматы боюнча 24 февралдан 2 мартка чейин Украинадан коңшу өлкөлөргө 1 миллиондон ашык адам качкан. Алардын жарымынан көбү Польшада. Бул сандардан тышкары Бириккен Улуттар уюмунун качкандар боюнча жогорку комиссарлыгы 18-23 феврал күндөрү Украинанын Донецк жана Луганск областарынан Орусияга 96 000 адам качканын да билдирген эле. Санкт-Петербургда орустардын Украинага басып кирген алгачкы күндөн бери шаарда согушка жол жок деген урандын алдында наразылык акциялары күн сайын өтүп келет. Ал эми митингге чыккандар бизге согуштун кереги жок деп ачууланганын жашырбайт. Мен согушка каршымын. Жолдошум Украин, мен орус, биздин бала жарым Украин, жарым орус. Мен бир туугандарыбызды өлтүрүүгө каршымын дейт демонстрациянын катышуучусу. Күн сайын Орусиянын шаарларында миңдеген адамдар бийликтен тыюусун четке кагып, Украинадагы согуштук аракеттерди токтотууну талап кылып, тынч демонстрацияга чыгышат. Укук коргоочулардын маалыматында акыркы күндөрү 7000 демонстрант кармалды. Европада газдын басы 1000 куб метрини $2200 сатылып, жогорку рекордтук көрсөткүчкө жетти. Европада газ апрель айында эле $1500 ал тургай андан да төмөн баада болгон. Кечеден баштап $2226 жетип, бир күндө эле 59,4% жогорулады. 2021 жылдын жазында баалар 1000 куб метр үчүн $250-300 тегерегинде болгон. Ал эми августтун аягында $600 чейин көтөрүлгөн. Ал эми ушул жылдын февраль айында бир төмөндөп $1030 сатылып келсе, Орусия Украинага аскердик операция баштагандан кийин кайра болуп көрбөгөндөй кымбаттап кетти. Өзбекистанда $286,900 тамакка катып, өлкөдөн алып чыгып кетүүгө аракет кылган адам кармалды. Бул тууралуу Спутник Өзбекистан маалымдады. Билдирмеге караганда шектүүнү бажы кызматынын өкүлдөрү Ташкенттин аэропортунан колго түшүргөн. Видеодо көрүнүп тургандай, Өзбекистан жараны бо-бо болгон долларда фолгага ороп, шоколадтын таттуунун кутусуна кесме салынган желим контейнердин алдына салып койгон. Мыйзам боюнча Өзбекистандан сыртка 100 миллион сумдан же $10,000 тегереги ашык накталай акча алып чыкканга тыюу салынган. Ал эми мамлекетке алынып кирүүчү акчанын суммасына чектөө жок болгону көзөмөл эрежесин сактоо зарыл. Туркияда коронавируска байланыштуу киргизилген чектүүлөр алынды. Бул тууралуу Туркиянын саламаттыкты сактоо министри Фахретин Кожа билдирди. Министр тыкыр көзөмөлгө алынган бет кап эрежеси алынганын, коомдук ачык жайларда бет капсыз жүрүүгө уруксат берилгенин кабарлады. Бирок жабык имараттарда жана транспорттордо бет кап эрежеси сакталат. Фахретин Кожа коронавирустун белгилери байкалбаган бейтаптардан ПЦР тести талап кылынбай турганын кошумчалады. 3 мартка карата 83 миллион калкы бар Туркияда элден 85,2% вакцинанын экинчи дозасын алган. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Аны сизге мен Айдана Марасулова таныштырдым. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн. А мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.